Маңгыт айыл өкмөтүндө бүгүн көптөн күтүлгөн күн, анткени жергиликтүү калк өзү каражат топтоп, чет өлкөдө иштеп жаткан мигранттарга да тез жардам унаасын алып берүү боюнча айтышкан. Жыйынтыгында $12.000 акча каражаты топтолуп, тез жардам унаасы сатылып алынды. Жалпы суммасы $12.000 келди. $12.000-дын $9.000 эл жыйнап берди. Москва шаарынан основной. Бул жактан, ал жактан биригип жыйналды. Анан ошол калган жетпегенини болбосо мен ушул мурдадагы бир машина алып белек кылып берген эле бул биздин амбулаториябызга. Бунусунда дагы ушул мен да кайдыгер карабайын, элге менде мелек болсун деп туруп ушул $3.000 өзүнүн салымын кошуп берди. Кубанычбек Советович. Аталган айыл өкмөттө буга чейин эскилиги жеткен бир тез жардам унаасы болгон. Эски унаа бир топ түйшүк жараткандыктан жаңы заманбап унаага муктаждык чоң болчу. Жетектеген ошол Калбаев Дүйшөн байкебиздин демилгеси менен ушул машина ушул жерге келип отурат бүгүнкү күнү. Маңгыт айыл өкмөтүндө 5 айыл бар. Калкынын саны 13.000ден ашуун. Айыл өкмөт боюнча бул үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда 50дөн ашуун медицина кызматкери эмгектенет. Карантин учурунда алгачкы жардам дал ушул жерден көрсөтүлүп, ден соолугунда олуттуу өзгөрүү бар жарандар райондук ооруканага жөнөтүлүп турган. Чындыгында скорый тез жардам машина ооба бардыгына эле керек. Ал жерде биз ар бирине элдерди үйүнөн чыкпа, карантин үйдө отуру дегенибизде ооругандар скорый чакырат. Биринчи очередде ал жерге ошо тез жардам машинасы барыш керек болчу. Барып аткан эски болсо дагы мына эми жаңы машина келип калды. Аябай кубанып, аябай толкунданып турабыз. Элибиз, журтубузга рахмат айтабыз. Элге маскаларды таркатып беришип өзүнүн жандарынан ошол эле депутаттар өздөрүнүн жанынан топтоп Турциядан $600 водородный концентратор дегенде сатып беришти. Көптөн көмөк кылды, бирок ушул акылачандарыбызга да рахмат. Жанагы оорунун алдын ала билбей биринчи контактка барып атышты. Жоктугуна карабаштан буларга дагы чоң рахматыбызды айтабыз. Маңгыт айыл өкмөтүндөгү үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна берилген тез жардам унаасы мындан ары жалпы айыл өкмөт жарандарына кызмат кылмакчы. Пандемия учурунда аталган үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна кайрылган жарандардын 21-нен ковид симптомдору аныкталып, 35 жаран пневмонияга кабылып, Араван райондук ооруканасына жөнөтүлгөн. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.